Жолоочу Алтымышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Усубакунова Зарина Тойчубековна. Бүгүнкү сабагыбыз турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыбыз кандай? Ушул быйтыкчадай баарыбыз жылмайып турабызбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдардын ден соолугу жана өмүрү үчүн кооптуу жагдайлар. Табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар. Жер көчкү жана кар көчкү. Бул тоо бетиндеги топтолгон кардын сыйгаланып түшүшү. Анын ылдамдыгы секундасына 20-30 метрге жетет. Кар көчкүсү күчтүү аба толкуну менен коштолуп, чоң кыйратууларга алып келет. Көчкү унаа жолдорун, үйлөрдү, адамдарды басып калышы мүмкүн. Ал эми азыр баардыгыбыз төмөнкү видеого көңүл буруп, кар көчкүсү жөнүндө кененирээк маалымат алмакчыбыз. Баарыбыз видеого көңүл бурабыз. Кар көчкү бул кар массасы тоо борунан өзүнүн оордугу менен шыпырлап түшөт. Ал өзүнүн алдындагы жаңы түшкөн кар массасын ала жүрөт. Жолдо жүрүүдө аба ырайы тууралуу маалыматты, унаа жолдорунун абалын, кар көчкү түшүү коркунучун жалпы маалымат билдирмелери аркылуу билүү кажет. Тоолуу аймактарда же кар көчкү түшүү коркунучу бар унаа жол бөлүктөрүндө жол кызматчылары белгиленген унаа арасындагы аралыкты бекем сактоо керек. Көчкүдө өзүн алып жүрүү эрежелери. Көчкү өтө бийик жерден түшүп келе жатса, унааңыз менен тез өтүп кетүүгө аракет кылыңыз. Эгер жөө болсоңуз, тез чуркап, коопсуз жерге барыңыз же жар астына бекинип тура калууга болот. Эгер качып кете албай калган абалда калсаңыз, жүгүңүздөн бошонуп, тизеңизди ичиңизге бүгүп, көчкү келе жаткан жака далыңызды салып жата калыңыз. Оозуңузду жана мурдуңузду моюн очуңуз менен ороп, көчкү үстүндө карманууга, ылдамдыгы азыраак жээгине чыгууга аракет кылыңыз. Көчкүнүн алдында калсаңыз, күчүңүздү сактап, өзүңүздү кармап, эгер ичине оюк жасап алсаңыз, бирок чыга албай калсаңыз, кыйкырып куткаруучулардын көңүлүн өзүңүзгө бурсаңыз болот. Эгер сиз коопсуз жерде болуп калсаңыз, аймак башкармалыгына көчкү жөнүндө билдирме жасаңыз жана жабыркагандарга жардамдашыңыз. Аба ырайы тез арада жылып кеткенине байланыштуу тоолуу аймактарда кардын жаашы азыраак болуп, учурда көп жылдык нормага салыштырмалуу 70-60% түзүп жатат. Аба ырайын божомолдоо агенттигинин кар көчкүгө каршы коопсуздук бөлүмүнүн берген маалыматында учурда бийик тоолуу унаа жолдордо кар көчкү түшө турган коркунуч жок. Биздин өлкөбүз тоолуу өлкө болуп эсептелет Орто Азияда. Биздин тоолор ушу Кыргызстандын территориясынын 96% чейин жетет. Ошол себептен биздин основной автоунаа жолдорубуз ушу тоо кыркаларынан, ашуулардан өтөт да. Айта кетсек, бизде мындай негиздүү деген ушу Кыргызстанда 14төн ашык автоунаа жолдор бар. Негизгилерин атай кетсек, Бишкек-Ош автоунаа жолу. Бул жерде 3 ашууду камтыйт. Биринчи ашуу Төө ашуусу,
түндүк жана түштүк тарабындагы кар көчкү коркунучтагы бар тилкелер 7-8 жерде жайгашкан. Кыргызстанда 30 миңден ашык кар көчкү тилкелери бар. Анын ичинен адамдын жашоосуна залал алып келе тургандары да бар. Кар көчкү көбүнчө жаз айларына туш келет. Адистердин айтымында март айында күндүн жылышы менен кардын катмарлары бошоп, кар эрип, ылдый карай түшө баштайт. Ал эми январь айында катуу жааган кардын кесепетинен кар көчкүнүн түшүүсү 4-7% чейин кургак кардын түшүүсү күтүлөт. Анын ичинен аябай көлөмдүү кар көчкү түшө турган участоктарыбыз бар. Бул деген 246 чакырымда жайгашкан 14 номурундагы кар көчкү тилкеси, көчкүлүү булак деп айтабыз. Бул жерде 1 миллиондан 2,5 миллионго чейин түшкөн кар көчкү катталган. Эң чоң көлөмдөгү кар көчкү 2012 жылы катталган. Ошол учурда Бишкек-Ош автоунаа жолунда профилактикалык иштер апрель айына чейин жүргүзүлгөн. Кар көчкү түшүү мезгилинде ашууларда жайгашкан кар көчкү станциялары аркылуу кардын көлөмүн рейкалар аркылуу ченеп, борборго анализ жүргүзүүгө жөнөтүшөт. Кар көчкүнү көзөмөлдөп туруучу станция деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Алардын ар бирин атайын адистер барып жеринде ченеп, маалымат жөнөтүп турушат. Алар күн сайын ушул кар көчкү сезону келгенде күн сайын чыгып, ошол тилкелерде орнотулган рейкаларыбыз бар. Ошолордун жардамы менен кардын бийиктигин көрсөт. Ошондой эле жана кардын структураларын алган өзүбүздүн бир участокторубуз бар. Ал жерге барып, ал жерде бизде мындай шурфование деп коет. Ал жерде казышып, өзүнүн методикалары менен ошол жерден кардын тыгылдыгын, кардын канчалык бекемдигин аныкташып, биздин гидромет борборуна жөнөтүп турат. Жарандар кар көчкү түшүү коркунучун жалпы маалымат билдирмелеринен же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам күзөтчүлөрү аркылуу биле алышат. Тоолуу аймактарда же кар көчкү түшүү коркунучу бар жолдордо жол кызматчылары унаа арасындагы 500 метр аралыкты бекем сактоо керектигин эскертет. Маалымат менен алдын ала кабардар болуп, жолго чыгууда этияттык мамиле кылууну эскертет. Автоматташтырылган маалымат башкаруу тутуму аймактардагы сутка ичиндеги куткаруу иш-чаралары же кандайдыр бир кырдаал тууралууда райондордогу кызматкерлерден маалымат келип турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунда кооптуу аймактардын да тизмети катталган. Эгер кар көчкү коркунучу бар делген участок каттала турган болсо, аны тез арада калкка маалымдашат. Окуя болгон жерге күчтөрдүн барышын жана жабырлануучуга тийиштүү жардам көрсөтүүнүн жүрүшүн көзөмөлдөшөт. Өзгөчө айтып кетсек, биздин республиканын аймагында 100га жакын кар көчкү түшүү коркунучу бар жерлер участоктор бар. Бул Бишкек-Ош унаа жолунун алабында бул 124 чакырымдан баштап 137 чакырымга чейин бул
Ито ашуусу, ошондой эле Ала Бейли ашуусунда кар көчкү жерлери бар. Өзүңөргө белгилүү болот, Чыккан Капчыгайда 246 чакырымда эң чоң көп кар көчкү жери бар. Лавина зор деп коет, 246 чакырымда. Бишкек Ош унаа жолу Кыргызстандагы стратегиялык жолдордун бири. Кышкысын кар калың жаагандыктан айрым учурда тыгындар пайда кылса, кээде айдоо маданияты сакталбай, жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылат. Аталган аймакта кырсык болуп кетүү жогору болгондуктан кызматкерлер видео көзөмөл аркылуу күнү-түнү байкоо жүргүзүп турушат. Кокустан кар көчүп түшсө, жеринде биз өзгөчө кыдал министрликтеринин күч каражаттары турат. Бул айтыла кетсек, 129 чакырымда Көлбаев атындагы туннелдин түндүк тарабында биздин күч каражаттар турат. Бул куткаруучулар даярдоо мамлекеттик борборунан, ошондой эле жедел куткаруу отрядынан бизден 2 унаа, кошумча дагы биз кыш мезгилинде генералдык штабынан да бир унааларды чиркегенчү тартканбыз. Ошондой эле өзүңөргө стационардык постубуз бар. Бул 154-чакырымда Бишкек Ошунан 238 чакырымда бизде ошол жерде куткаруучулар турат. Бардыгыбыз пайдалуу видеону көрдүк деп ойлойм. Силерге жакшы балдарын Шамал жана Куюн. Шамал бул жер бетиндеги муздак жана жылуу абанын кыймылы. Өтө катуу шамал бак дарактарды сындырат, үйлөрдүн чатырларын учурат жана электр зымдарын үзүп жашоону катаалдантат. Бирок шамалдын жардамы да чоң. Ал асмандагы булуттарды айдайт. Шаарлардан булганган абаны алып кетет. Тоо табалардан таза абаны алып келет. Өсүмдүктөрдүн уруктарын таркатат. Жолдорду кургатат. Азыр балдар, мен силерге өрт жана өрттүн келип чыгуу себептерин айтып берем. Балдардын шеңке менен ойноосу, токко сайылган үтүктү жана башка электр жабдыктарын кароосуз калтыруу, күйүүчү майларды от жагуу үчүн пайдалануу, сыналгынын ысып кетиши жана анын жыгач эмеректердин жанына коюлуусу, газды пайдаланып кийимдерди кургатуу да бул өрт чыгышы мүмкүн. Ал эми азыр өрттүн чыгуу себептери жөнүндө бизге айыс кеңеш бермекчи. Бардыгыбыз айыстын кеңешин кулак салып көңүлүбүздү урабыз. Биринчи, эгерде ошо батирдин ичиндеги тамын бөлмөлөрүнүн ичинде өрт болуп кетсе, эң эле биринчи баягы паника калтырбаш керек да. Паника калтырып ийсе, баягы эмне кылып аткандарын адамдар бизге ойлонбой жасап коюш мүмкүн. Паника калтырбай, жакын жайгашкан эшик болобу, же терезе болобу, же ошону өтөп ошолорду биринчи таап, ошолордон чыкканга аракет.
эгерде эвакуационный выход деп коебуз, эшик терезелерден чыга тургандай жол жок болсо, анда марлевый болобу же хлопчатобумажный материалды суулап алып, оозун жаап, телефон байланышы менен баягы маалымат берип, керектүү кызматтарга анан ылдыйраак бөлмөнүн ылдыйраак терезе жакка, эгерде бийик кабаттуу үйлөрдө болсо терезеге жакыныраак баягы жерде туруш керек. Ага чейин дагы бир чаралар бар. Баягы эшиктер билесиздер, азыркы курулуп жаткан эшиктерди жыгачтан кандай гана жасалга болбосун, ошо эшиктерди, тешиктерди жапканга аракет бүтүн ошол бөлмөгө кирбеш керек да. Эмне менен жабат? Ошол эле баягы суу болобу, суу жок болобу, баягы кийим кече материалдар менен баягы тешиктерди жаап, эшикти катуу жаап коюш. Ошо өрттөнүп жаткан бөлмөгө кислород кирсетинен кирбеш керек. Ошол бөлмөдөн кайра куткарып киши адам жаранып турган жерге түтүн кирбеген керек. Жер титирөө бул жер астындагы жана жер кыртышындагы силкинүүлөр анын пайда болушунун негизги себептери болуп, табигый жана жасалма процесстер эсептелет. Кээде өтө катуу эмес силкинүүлөр жанар тоолордун жаралышынын кесепетинен да пайда болот. Жер титирөө бал менен эсептелет. Катуу эмес 1-4 чейинки бал, катуу 5-7 чейинки бал. Кыйратуучу өтө катуу 8 балдан жогору. Орточо жер титирөөнүн созулушу 5-20 секундту түзөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти. Кыргызстандын аймагын ээлеп жаткан Тянь-Шань жана Памир алай тоо системаларында азыркы мезгилде тоо түзүлүү процесстери жүрүп жатат. Буга тез болуп турган жер титирөөлөр далил. Жер титирөө бул жердин серпилме термелүүсү катары алыскы аралыкка жеткен жер кабыгында капыстан болгон жылышуулар жана ажыроолордун натыйжасында пайда болгон ар кандай күч менен жер астынан түртүлүү жана жер бетинин термелүүсү. Республиканын аймагы катуу жер титирөөгө кабылышы мүмкүн болгон 8 аймакка бөлүнүп турат. Имараттарды жана курулуштарды курууда сейсмикалык райондоштуруу картасын караш керек. Анда республиканын ар кайсы райондорунда жер титирөө кандай күчкө жетери көрсөтүлгөн. Картада көрсөтүлгөн бал белгилери жаңы имараттарды долбоорлоо жана курууда эске алынышы керек. Сейсмикалык туруктуулук талаптарын курулушта четке кагуунун себебинен жер титирөөлөрдүн кесепети өтө оор, кыйратуучу болуп кетет. Турак жай жана администрациялык имараттардын туруктуулук көрсөткүчтөрү өтө төмөн. Сейсмикалык жактан коркунучтуу аймакта турак жайларды курууга тыюу салуу эрежесин бузуу. Бекем эмес объекттерди реконструкциялоого бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды максатсыз чыгымдоо, эскилиги жеткен турак жай фонду, мамлекеттик архитектуранын уруксаатын албай жана көзөмөлүн четке кагып, кабаттуу үйлөрдөгү квартираларды кайра куруу жана кайра пландаштыруу. Дал ушул себептер Суусамыр, Нарын, Кочкор жана Баткендеги жер титирөөлөрдүн кыйроолор масштабын өөрчөтүп жиберген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти. Жөнөкөй эле эрежелерди кармануу менен алардын негизгиси катары курулуш нормаларын сактоо аркылуу жер титирөөнүн өкүнүчтүү кесепетин бир кыйла азайтса болот. Катуу жаан жана сел. Катуу жаандын кесепетинен сел пайда болот. Сел жаандын көп жаашынан жана мөңгүлөрдүн тез ээришинен келип чыгат. Селдер айылдарды, шаарларды, темир жолдорду, умаа жолдорун жана башка курулуштарды аз убакыттын ичинде жок кылат. Сел Кыргызстандын аймагында тез болуп туруучу өзгөчө кырдаал. Селдер өтө чоң кыйратууларды жаратып, адамдардын өмүрлөрүнө да коркунуч алып келет. Селдерди алдын алуу үчүн адамдар көп иш-чараларды жүргүзүшөт. Сел кеткен нуктарды түзүшөт, тазалашат. Атайын селге каршы коргоочу тосмолорду, дамбаларды курушат.
Балдар, силерге суроо. Сел эмнеси менен коркунучтуу? Кыргызстанда сел болобу? Кана балдар ойлонуп? Жооп издейбиз. Катуу ысык, кургакчылык. Күн ысып, абанын температурасы жогорулап, бир нече күн бою сакталгандан келип чыгат. Азыр бардыгыбыз дүйнө элине саякат жасап, ал жердеги кургакчылыктан маалымат алып көрөлү. Кана балдар, төмөнкү видеого көңүлүбүздү бурабыз. Кургап калган дарыялар, чөлгө айланган талаалар Гаитидеги ачкачылыктан кабар берип турат. Мындагы фермерлер суунун жоктугунан 3-жыл катарынан чоң чыгымга учурап жатышат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба боюнча түзүлгөн программасында айтылды. Адистер муну климаттын өзгөрүүсүнө байланыштырышат. Эль-Ниньо климаттык феноменинде өткөн жылдан тарта кургактык күчөгөн. Анда Тынч океандын экватордук бөлүгүндөгү суунун көлөмү аба мейкиндигине жогорулаганы байкалган. Бул көрүнүш айрым жерлерде суу ташкындоону пайда кылса, кээ бир аймактарды бүтүндөй кургатып салган. Климаттык өзгөрүүлөр 2015-жылы тарыхта болуп көрбөгөндөй жогорку баскычтарга чыгып кетти. 2016-жылдын орто ченине барып кайра калыбына келе баштайт деген ишенимдебиз. Бирок кийинки жылы чоң өзгөрүүлөр болуп кетеби деген шек жаралып жатат. Акыркы жарым жыл аралыгында Гаитидеги абал өтө оорлошуп кеткен. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өлкөдө 10 миллиондогон тургундар тамак-аштын жетишсиздигинен жабыркап жатышат. Айрым аймактарда жашоочулардын 70% ачкачылыктан кыйын кырдаалдарга туш болушууда. Кургакчылыктан жумушу токтоп калгандар да кездешет. Гаитиликтердин жарымы эле айыл чарба тармагында эмгектенип келишчү. Эгерде бул жылы нөшөрлөгөн жамгыр жаабаса, Гаити 4-жыл кургакчылык менен алышмакчы. Биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар жөнүндө, жер көчкү жана кар көчкү, шамал жана куюн, катуу жаан жана сел, жер титирөө, катуу ысык, кургакчылык, өрт жөнүндө билип алдык. Азаматсыңар балдар. Бардыгыбыз бүгүнкү сабакта эң мыкты жооп бердик. Азыр эми үйгө тапшырма алабыз. Үйдөн бүгүнкү алган маалыматыбыз боюнча сүрөт тартып, ой жүгүртөбүз. Көңүл бураныңыздарга чоң